илля билля, ушул бақияты солихат экен. Ушул зикир сиз менен биз менен кайерге барсак дагы бирге калат экен. Кайерде болсак дагы бирге болот экен. Түбөлүктү сиз менен бейиште ушул, кабырда ушул, мал мүлк бала чака биз менен кабыр менен биз менен болбойт. Ушул болот биз менен. Ушул бақияты солихат калат биз менен. Ошондуктан саар кеч сөзсүз жүздөн айтайлы. Пайгамбарыбызга салават, өзүбүзгө истигфар тобаны, зикирди таштабайлы. Куран окуганды үйрөнөйлү. Куран менен Аллага жакындап, Куран менен жүрөк тазалайлы. Курандан өткөн жүрөк тазалай турган нерсе жок дүйнөдө. Курандан өткөн шапаат кылуучу жок ахиретте. Ошон үчүн Куранга көңүл буруп, күн сайын аз болсо да жарым саат, 1 саат Куран окуйлу. Аракет кылайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Аллахым разы болсун. Аракет кылдыңыздар, Алла кабыл кылсын. Кичине суроолор бар экен. Анан кийин иншалла чогуу намаз окуйлук, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir sorum бар эле. Достор менен гап жеп, бала бузукулук кылып, барды бөлдү, чагымчылык кылды. Ошого кандай жооп бересиз? Балдарга ичинен бузукулук кылат. Тугандар мындай. Ошол балага ичирип бузукулук кылат. Мындай кылыңыздар. Ошол балага bir жаназа болса кошу алып барыңыз. Кабыр казганда чогуу алып барыңыз. Инвалидтердин үйүнө алып барып bir чайпай, лампаны таштап келиңиздер. Чогуу барыңыздар. Жумага чогуу алып келиңиз. Жакшы чай берип, белек бериңиз. Ыйлап дуа кылыңыз. Бирок бунун айыбын жамаат досторуңардын арасында геп-шеп кылып не атасыңар? Геп-пеп не дейт? Геп-чеп дейби? Вот ошондойду айтпаңыздар дагы. Жекеме ушуну кылыңыз. Кудай кааласа иншалла жакшы үмүттө болуңуз, жакшы болуп кетет иншалла, мейлиби? Балам ооруп 2 жума комада жатты. Азыр кичине жакшы, Аллага шүгүр, бирок баспай атат, дуа кылып коюңузчу. Аллахым шифа берсин. Аллахумма шфи шифаан камилан ажилан мустамирран. Туруктуу, толук шифа берсин, тез сакайып кетсин. Бул өттү кичине жазып калып окуй албайм. Так, пайгамбар саллаллаху устаз, гыйбат, ушак, тохмат, жала жабуу кылган болсок, ал адамды билбей же эстей албаса калсак кандай кылабыз? Биринчиден Аллада тооба кылыңыз. Тугандар, бул эптеп бул баары бир кандай эстей албай сиз бирөөнү гыйбат кылган болсоңуз. Эстей албасаңыз го мейли. Мектепте ушундай билбей калыпмын дегенде, аны жакын караларда бар, эсиңизде бар да, кимди ушактагансыз, кимге тохмат кылгансыз, кечирим сураңыз туган. Бул маселе өтө назик, айтып бердим кенен эле. Шаарына, ассаламу алейкум, дамла тактак, кош келиңиз Жалал-Ата шаарына. Мен документтеримди жоготуп алдым эле. Паспорт, право, водительское удостоверение, эль-карт, да бир нерсе карта, жамааттан дуа кылып коюңуздарчы суранам. Алхамдулилlah. Ушунусунда дагы сабыр кылыңыз, шүгүр кылыңыз. Иманды жоготподуңуз, Кудайга шүгүр. Алхамдулилlah, иншалла бул табылат. Бирок ар бирибиз момун адам өзүнүн мал мүлкүнө бекем болуш керек туганда. Өзүнүн мал мүлкүн сактай албаган иманын кантип сактайт деп да айткан алымдарыбыз бар. Ошон үчүн иншалла айтат Алла таалам инна лиллахи ва инна илайхи раджиунду сиз 11 жолу айтып жүрүңүз ар бир намаздан кийин. Иншалла Кудай кааласа табасыз буюрса. Кыжалат болбоңуз көп. Хажат намаз окуңуз. Кыямат күндү имандуулар көрбөйт дейт. Ошол чынбы дейт. Туура. Кыямат күн өзү имансыздардын башына түшө турган күн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тaqуму саа хатта юқал фил ард Алла Алла". Жер бетинде Алла деп айткан киши болсо кыямат кайым болбойт деген. Ошо акыркы Алла, акыркы ла илаха иллалла деген дүйнөдөн өткөндө анан кыямат болот. Анан кыямат болот. Себеп дегенде адамдын баягы жаны чыкканда адам жараксыз болуп калгандай эле, бул ааламдын жаны ла илаха иллалла. Бул ааламдан ла илаха иллалла чыктыбы? Болду. Эми мынау асман жарылып, күн нурсуз болуп, жылдыздар талкаланып, океандар өрттөнүп, тоолор калкып, ошондо кыямат болот. Туура эле бул. Экинчи суроосу бар эле. Мына. Ишкердик бизнес кылуу тууралуу кандай карайсыз? Жакшы, адал бизнес болсо кыла бериңиздер. Адал бизнес. Сөзсүз ушу бизнесиңизди аалымдардан бир өткөрүп алыңыз. Мен ушундай бизнес кылып атам, ушундай кылсам боло береби депчи. Макулбу? Өзгөчө азыркы жаңы түрлүү бизнестер көбөйүп кетти да. Көбүнчө сотовый маркетинг, балакет, салакет, анан дагы мына нерсе криптовалюта, валюта дегендер
Ошон үчүн сөзсүз кандай сода кылсаңыз дагы аалымдардан бир сурап алыңыз, шариятка ылайыктуу же ылайыксызбы деп. Так, кальян тууралуу айтып коюңузчу. Көптөр билбей атат. Канамада баягы сооруп чеккен немеби? Бул ден соолукка зыян барбы жокпу? Мен бул билбейм, мен буну кандай экенинчи. Ден соолукка зыян болсо эле болду, болбойт турганда. Ден соолукту сактоо шариаттын милдети. Ошо мисалы мен сигаретти точно билем, ден соолукка зыян. Никотин дегени бар. Наша, наркотик ден соолукка зыян. Мына кальян не бар экенин буну билбейм, зыян болсо болбойт сөзсүз. Көбүнчө, Ассаламу алейкум дамла. Имамчылыкка бизде көбүнчө тажвиди жок адам өтүп калат. Ошол убакта кандай шариаттын өкүмү тажвиди болгон болсо, тажвидтүү адам болсо, тугандар тажвидтүү адамды өткөргүлө. Кур'ан-ы Каримди тажвид менен окушулук бул фарз айн. Бул жөнөкөй нерсе эмес тугандар. Ошон үчүн жөн эле эптеп эле имамчылык бул мен кызыккан эле иш эмес да, кызыккан амал эмес да бул. Бирок кокустан эгерде имамыңыздар кичине аксакал болуп өтүп атса, ал менен жаңжалдашпаңыз. Акырын түшүндүрүңүз. Ошого альхамдулилlah десеки акырын эме кылып үйрөтүңүз. Мына жерин оңдоңуз. Бирок элдин көзүнчө эмес да. Жалгыз каласыз го. Ошондо чай берип, көк чайдан куюп берип, акырын айтыңыз. Так. Карызым көп, ишим жүрүшпөй жатат. Дуа кылып коюңуз, ишим жүрүшүп кетсин. Аллахым ишиңизге жардам берсин. Бир дуа бар, ошону жаттаңыз. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Уху тоодой карызыңыз болсо да иншалла Аллах куткарат ушу дуанын берекесинен. Албетте исрап кылбаңыз, дуага бекем ишениңиз. Иншалла адалдан акырын аракет кыла бериң. Кудайым Аллахым өзү жардам берет иншалла. Менин 84кө чыккан энем бар. Ошол кантты аттуу энеме бир дуа кылыңыз. Не деген кантты деген? Ошол канты. Аты канты. Аттуу энеме бир дуа кылыңыз. Азыр катуу ооруп жатат. Аллахым шифа берсин, иманы саламатта кылсын, ден соолугун жакшы кылсын энеңизге. Амин. Кызыбыз экинчи этаждан түшүп кетти. Инна лилlah. Азыркы учурда больницада жамааттан дуа кылып коюңуздарчы. Аллахым ден соолугун жакшы кылсын. Алла таалам иншалла көңүлүн ачык кылсын, тез туруктуу шифа берсин. Рахмат. Тугандар, бала чаканы жакшы кайгарайлы.